Абдыталып Жусупалиев, тест борборунун агроному. Бүгүнкү болуучу сабагыбыздын аты өсүмдүктөрдүн илдеттерине жана зыянкечтерине каршы интеграциялык жол менен коргоо. Интеграциялык коргоо деген эмне? Бул агротехникалык, биологиялык, физикалык, элдик, химиялык ыкмалардын биргеликте колдонуу менен корголуусу интеграциялык жол менен коргоо деп аталат. Агротехникалык ыкма которуштуруу айдоону сактоо, топуракта кыштоочу зыянкечтерге каршы топуракты айдоо, отоо чөптөрдү жок кылуу бул агротехникалык ыкмага кирет. Биологиялык ыкма энтомофагтарды, пайдалуу курт-кумурскаларды колдонуу. Жаратылышта 200дөн ашуун пайдалуу курт-кумурскалар бар. Ошондой эле биологиялык препараттарды колдонуу, мисалы битоксибацилин, феромондук туткучтарды пайдалануу, энтомофагтарды, пайдалуу курт-кумурскаларды чакыруучу өсүмдүктөрдү өстүрүү. Энтомофагтарга эмне кирет? Энтомофагтардын ичинде трихограмма, алтын көз, эл көчөр, габра бракон. Трихограмма 1 гектарга 120 миң, 160 миң даана коюлат. 3 жолу койсо болот. Бул көпөлөк жумуртка таштай баштаганда коюлуш керек. Алтын көз пайдалуу курт-кумурскасы универсалдуу энтомофаг ширени, кенени, жумурткаларды жана биринчи-экинчи курактагы курттарды жейт. 1 гектарына 200 даана 3-4 жолу колдонулат. Эл көчөр бул пайдалуу курт-кумурска жаратылышта болот. Личинкасы ширелерди, кенелерди, трипстерди, курттарды жок кылат. Bir личинка bir күндө 70 ширени, 80ге жакын коңузду жок кылат. Bir ургач эл көчөр 1,5 миңге чейин жумуртка коет. 2 муун өнүгөт. Элдик ыкмалардан бул тамекинин, махорканын, сарымсактын, жалбыздын, калемпирдин жана самын сууларынын аралашмаларын, тундурмаларын кемирүүчү, соруучу жалбырак жегис зыянкечтерге каршы колдонуш керек. Физикалык ыкма куураган, сынган бутактарды кыркуу, эски кабыктарды тазалоо, түшкөн катып калган мөмөлөрдү жок кылуу, нымдуулук көбөйүп кеткенде, көп гүлдөгөндө дарактарды силкүү, феромондук туткучтарды колдонуу бул көпөлөктөрдүн учуусун, жумуртка таштай баштаганын аныктоо үчүн коюлат. Күрөшүүнүн баштоо белгиси берет. Биологиялык препараттардан битоксибацилин БТ спор алуу кристалдык комплекс бул көпөлөктөрдүн түрлөрүн, курттарды, күбөлөрдү жок кылат. Пайдалуу курт-кумурскаларга зыянсыз. Көпөлөктөр курттар арасында оору таркатып, аба аркылуу жалбыракты жегенде жугат. Гүлдөөгө чейин, гүлдөө бүтүү мезгилинде да колдонсо болот. Энтомофагтарды чакыруучу өсүмдүктөр бул үрөн алынуучу 2 жылдык сабизди өстүрүү, ошондой эле укропту өстүрүү. Булар пайдалуу курт-кумурскаларды чакырат. Химиялык жол менен коргоо бул химиялык жол менен алынган препараттарды колдонуу менен коргоо эсептелинет. Булар инсектицидтер, зыянкечтерге каршы колдонуучу препараттар. Мисалы Десис, B58, Нурел-Д, Камфидор аттуу инсектицидтерди колдонсоңуздар болот. Кийинки сабагыбыз жүгөрүнүн илдеттери жана зыянкечтери. Жүгөрүнүн илдеттери көбүк көсөө, пузырь чатая головня. Кургак аба ырайынан кийин жамгыр жааганда илдет пайда болот. Кара көп, пыльная головня, козгогучу козгарынча. Илдет 2-3 жалбырак чыкканда жугат. Жылуу жаз айлары аба температурасы 28-30 градус болгондо өрчүйт. Түшүмдүүлүктү 15-40% чейин кыскартат. Фузариоз илдети зыянкеч зыян келтирген жерден фузариоз илдетинин козгогучтары кирип 50-60% жүгөрүнүн дандарына зыян келтирет. Заң ржавчина деген илдети козгогучу козгарынча, өнүгүүсүнө жылуу жана нымдуу аба ырайы,
şüydürümünün түшüşü şart түзөт. Жүгөрүнүн зыянкечтери сабак көпөлөгү. Көпөлөк 10-100 жумуртка ташайт. Жалбырактын астына коет. Шыпыргы чыгарганда таштайт. Зыянкеч пакта курту, хлопковая совка деп аталат орусча. Көпөлөк абанын температурасы 18-20 градус болгондо учуп чыгат. Бул апрель-май айларына туура келет. 3-4 күнүн ичинде жумуртка таштай баштайт. Жумуртканы бирден, кээде 2-3 данадан жалбыракка коет. Зыянкечтер жүгөрүнүн түшүмүнүн 20%, андан көп зыян келтиришет. Кантип күрөшөбүз? Күрөшүү жолдору: биологиялык ыкманы колдонобуз. Бул феромондук туткучтарды колдонуу. Феромондук туткучтарды жердин үстүнөн 1-1,5 метр бийиктикте таякчаларга илип жайгаштыруу керек. Туткучка 8-10 дана көпөлөк түшүүсү бул массалык учуп чыгуулардын көрсөткүчү. Массалык учуп чыгуудан кийин 7 күндөн кийин трихограмма чымынын колдонуу. Нормасы 100 000 дана 1 гектарга. 2 жолу колдонуу керек. Биринчи колдонуудан 10-12 күндөн кийин кайталоо. Кийинки ыкма химиялык ыкма. Карат инсектисин колдонуу менен бул зыянкечке каршы күрөшүүгө болот. Шалба жана сабак көпөлөктөрү, мотылек деп коет орусча. Ошондой эле караген деген инсектисти колдонуу. Пакта куртуна 100-150 грамм колдонулат 1 гектарга. Томаттын илдеттери жана зыянкечтери. Негизги илдети бул фитофтороз, жел уруу. Жалбырактарга, сабакчаларга жана мөмөлөргө зыян тийгизет. Козгогучу козгарынча бүт түшүмдү жок кылышы мүмкүн. Өнүгүшүнө аба ырайынын өтө нымдуулугу жакшы шарт түзөт. Альтернария илдети жалбырактарга, сабакчаларга жана мөмөлөргө зыян келтирет. Илдеттин козгогучу козгарынча, өнүгүшүнө нымдуу аба ырайы ыңгайлуу. Септориоз илдети жалбырактарга, сабактарга жана көбүнчө мөмөлөргө зыян келтирет. Илдеттин козгогучу козгарынча. Антракноз илдети кичинекей тегерек жаралар бышкан мөмөнүн кабыгында пайда болот. Такчалар тез чоңоюп, мөмөнүн ичине чирите баштайт. Козгогучу козгарынча. Жалбырактын бостагы. Кара күрөң такчалар ылдыйкы жайгашкан жалбырактардын астыңкы бетинде болот. Көбүнчө илдетке учураган жалбырактар куурап түшөт. Тактар сабакта да пайда болушат. Козгогучу козгарынча. Бактериоз илдети, бактериялык илдет бул. Өнүгүшүнө нымдуу аба ырайы ыңгайлуу. Өтө тез таркайт. Бүт өсүмдүккө жана мөмөлөргө зыян келтирет. Жалбырактарда, бутактарда жана мөмөлөрдө кара кичинекей такчалар түрүндө пайда болот. Жамгырлуу жылдары илдетти токтотуу кыйын. Кургакчылык болгон жылдары химикаттарды колдонуу жакшы натыйжа берет. Эң коркунучтуу илдет бул вирус илдети. Вирус илдетине каршы кантип күрөшөбүз? Бул айыл чарба гигиенасын сактоо, илдетке учураган өсүмдүктөрдү жок кылуу, вирустан таза урукту колдонуу, химикатты колдонуу мүмкүн эмес. Курт кумурскалар жана кантак аркылуу тарайт. Күрөшүүнүн жолдору: фунгицидтерди колдонуу, өсүмдүккө оору жукканга чейин профилактика иштерин жүргүзүү, алдын алыш керек. Фунгицид менен коргоо. Ар 7-10 күндө кайталап чачып туруу керек. Ошондой эле эгиндик которуштуруп айдоону сактоо, текшерилген таза өрөөндөрдү колдонуу. Фунгицидтерден жездин хлордуу окиси, хом, манкацеп, касайт фунгицидтерин колдонсоңуздар болот. Томаттын зыянкечтери: пакта курту. Феромондук туткучту колдонуу менен ага түшүшүн күндө текшерүү керек. Жумурткалардан курттар чыгып мөмөнүн ичине кире элек мезгилде химикаттарды колдонуу жакшы натыйжа берет. Биологиялык жол менен коргоо. Бул браконду, трихограмманы колдонсо болот. Чирелер, зыянкеч өсүмдүктүн азыгын соруу менен зыян келтирет.
Күрөшүү жолдору инсектицидтерди колдонуу, Маспилан, Талстар, Арива аттуу инсектицидтерди колдонсоңуздар жакшы натыйжа берет. Бүгүн ушул практикалык сабак пактанын зыянкечтерине каршы күрөшүүдө ага колдонулуучу препараттарды кантип канча кошулуш керек, калибровка боюнча айтып беремин. Бул негизинен вертимек деген инсектоакарицид пактанын кенесине, ширесине, пакта куртуна каршы колдонулуучу препарат. Бүгүн ошол канча кошулат 10 литр сууга, канча препарат иштетилет, ушуну туура кошушту. Көпчүлүк дыйкандар ашыкча норма менен колдонуп, башка зыянкечтердин көбөйүп кетишүүсүнө, ошондой эле зыянкечтер өлбөй калуусуна алып келип жатат. Ошондуктан ушул калибровканы өтө так сакташ керек. Көрсөтүлгөн ар бир препараттын өзүнүн аты жазылган, кайсы заттар кошулган, кайсы өсүмдүктөргө колдонулат жана кайсы зыянкечтерге чачылат, кошуу нормалары жазылган таблицаларын ушуларды сактоо менен пайдалануу керек. Негизинен кийин чачкандан кийин дагы канча жолу колдонсо болот, канча күн чачыл ушул таасир берип турат. Ошол күндөрү дагы срок ожидания деп коет, күтүү мөөнөтү. Бүт таблицаларында ошондой мүнөздөмөлөр берилген. Ушуну сөзсүз колдонуш керек. Негизинен дыйкандар сапаттуу фирма чыгарган ар бир препараттын түбүндө кайсы ишкана чыгарган ошолор бүт же сатуучу ошолор адрестери жазылган препараттарды колдонууга мен сунуштайт элем. Эми бул жерде негизинен калибровка жүргүзүш керек. Биринчи сууну чачып алыш керек. Азыр биз сууну чачып бүткөндө 1 сотык жерге 4 литр суу кетти. Ошондо 1 гектарга 400 литр суу сарпталат. Ошого карап туруп, азыр биз 10 литр сууга канча грамм кошулушун эсептеп чыгабыз. Негизинен биринчи жарымын куюп алыш керек. 10 литр сууга азыр биз эсеп боюнча ар бир граммга 1 граммдан литр сууга 1 граммдан кошулат. 10 грамм вертимек кошулат 10 литр сууга. Бүт негизги эрежелерди, перчатка, бетти тоскуч, атайын кийимдерди колдонуп туруп, оозго абаны 10 грамм болдубу? Граммын көрсөтсөм. Болду. Препаратты кошуу алдынан биринчи жарымына чейин сууну куюп алып туруп, анан препаратты кошуп туруп, калган сууну толтурсаң, ошондо жакшы аралашып, эффектүүлүгү жакшы болот препараттын. Көпчүлүк дыйкандар толтуруп алып туруп үстүнө кошот, жакшы аралашпай калып, эффекти жакшы болбойт. Бул дары чачканда майда тамчылар менен чачса жакшы эффект берилет. Көпчүлүгү тамчылатып уюлтуп беришет. Чоң тамчы пайда болуп калса, бул өтө зыян. Негизинен майда тамчылар менен бүт ушул өсүмдүктү каптаса, жалбырактарын эффекти жакшы болот. Негизинен эрте менен жана кечки мезгилде дары чачкан жакшы натыйжа берет.
күчтө ысыкта чачканда тез бууланып кетет дагы, дарылардын эффектүүлүгү төмөндөйт. Эртең менен жана кечки мезгилдерде чачыш керек.